той кылып ташбаран кылалы. Билесиңби эмне болот? Өмүрбекердин өзүн айдап берет Кыргызстанда. Meni 10 жолу өлтүрүп коюшу мүмкүн эле. 20 жолу камап коюшу мүмкүн эле. Камады дагы. Мен үчүн менин ишенимдин баасы бул менин өмүрүм. Менин жашоо образым. Эми азыркы шайлоодо ар бир партия бирден экиден молдону приватташтырып, азыртан жем берип багып атышат. Алар кантип элди гипноз кылат билбейм. Мына партияга бер, мына партия сени жыргатат деп гипноздор башталат жакында. Мына ушул нерседе светтик деген маселе. Шайлоодо четке чыгып турат. Мыктыбек аркы дүйнөгө барганда аласың деп тиги мындай ушул жерде да оңдош керек. Агитация кылат. Буга жеңил. Биз айтабыз эртең бүрсү күнү аласың деп вада беребиз. Биз мунугу жашоону вада кылабыз. Мына жашоодо сен адамча жашап өтпөйсүңбү? Арака, теңиризбе, балаңдын оозунун көрүп, төрүндө отуруп жаша деп, мына жашоону биз вада кылабыз. Акыретти Кудай вада кылат. Силер да ушуну вада кыласыңар, бирок акыретти вада кылбайсыңар, бирок мунуну вада кылып иши алдайсыңар. Светтик деген түшүнүктөн биз эмнени таптык да эмнени жоготтук. Светтик деген түшүнүктүн маани маңызы эмнеде? Ушул маселе тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевден жана коомдук ишмер, журналист Мыктыбек Арыстанбекке суроо салмакчыбыз.